Саламатсыңарбы мекендештер. Бүгүн силерге Альфа банктын Альфа деньги деген онлайн займ кантип алабыз көрсөтөбүз. Ошол браузерге кирип эле Альфа деньги десеңер, сайтына киресиңер. Кирип эле телефон номериңерди көрсөтөсүңөр жазып. Андан кийин электронный почта жазасыңар. Электронный почта жазгандан кийин ылдыйга түшүп туулган күнүңөрдү жазасыңар. Гражданствоны жазасыңар. Бул жерде Кыргызстан деп кылып, я ознакомлен и согласен деп галочка коюп, зарегистрировать десеңер. Сөзсүз зарегистрировать деген ошол кызылды басасыңар. Так. Альфа ID боюнча кирип аракет кылып көрдүм, бирок бул жактан болбой атат. Но ID боюнча дагы кирип атам, бирок болбоду. Зарегистрироваться деп именно Альфа деньгинин өзүнчө сайты бар. Ошол боюнча регистрация болгула, мына ID боюнча кире алган жокмун. Азыр кайрадан башынан кылам дагы, регистрация болуп кайрадан киремин. Мынакей, выбрать другой способ кылдым дагы. Кайрадан башынан жазып чыгып, телефон номер, электронная почта жазып, я ознакомлен деп галочка басасыңар баарына. И зарегистрироваться деп бассаңар, анан кийин кирет экенсиңер. Зарегистрировать эткенден кийин SMS келет силерге, телефон номериңерге ошол SMS-тин кодун жазсаңар, войти в личный кабинет деп чыгат. Личный кабинетиңерге киресиңер. Киргенден кийин кайрадан телефон номериңерди терип, туулган датаңарды терсиңер, личный кабинетиңерге киресиңер. Так. Электронный почтага уведомление келет. Электронный почтаңарды ачып карасаңар, ошол уведомлениянын коду келет. Ошол кодду тересиңер. Тергенде вы вошли в личный кабинет деп чыгат. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден 30 миңге чейин алсаңар болот, 2000 рубльдан. Канча керек силерге? Вот мындагы полоска менен тандап аласыңар, канча керегин тандап. Срок 31 күнгө чейин берилет экен. 30 күнгө чейин 5% алсаңар болот. Эгер 30 күндүн ичинде 30 миң алсаңар, 30 миң 5% төгөсүңөр, там комиссиясын алат. 30 миңге комиссиясы мен азыр көрө элекмин, бирок золотая коронадан аз да комиссиясычы. И потом продолжить деп басасыңар. И бул жерге загранпаспортуңарды же ID картты сүрөткө тартып туруп киргизип коесуңар. Андан кийин өзүңөрдү сүрөткө тарткыла дейт. Өзүңөрдү сүрөткө тартып туруп киргизип коесуңар и все, продолжить десеңер, кийин одобрение болот.